күндө. Арбакты жок дедиң мына. Арбак ак. Мына арбак ак. Арбак ак. Кыргызда мынтип айтат. Арбагы күчтүү мынасым колдо дейт. Эми муну жокко чыгара албайсың да. Таяныч ошол Кыргыздын. Алам ак. Ошон үчүн ак жолдон эч качан кыргыз адашпайт. Мына Аллахты издеп атасыңбы? Сен ошол чындыкта ак жолдо акты түшүнбөгөндүктөн чыныгы сөздү сүйлөп чыныгы ишти кыла албагандыктан кырсык басып атат сени. Бала чакаңанбы, ишиңенби, мал пулуңанбы мына? Камалып атпайбы? Чекесине. Пулу туруп, бийлиги туруп. Тегебаев деген лидер партиясы, ол мына азыркы чейин партиясы турат. Камалып турат. Жалган айтты. Самаков Карганбек жерди сатты. Палянга алып туруп. Мына. Айлан ачка болсоң деле чындыкча жүрчү. Ачка болсоң деле чындыкча жүрчү. Сени колдойт. Сен аламдан келгенсиң. Жаның аламдан келген, арбай сенин жаның. Не жер сатайын деп келдиңби? Көрдүңбү, алам күчтөрү жазалап коет. Сенин улутуң кыргыз. Келип алып анан салам алейкум деп өзүң эмне Аллаң келбейби? Bir kız balanı tümeli ora kıldı, 3 yol ayttırdı radyodan, çuvak acı. Salam aleyküm deçi deyit, baykuş ala aytıp görüp öptür. Salamat ispidisili. Salam aleyküm de aytalım. Ne oldu? Jolуңардан кайткыла, урматтуулуу кыргыз. Калпыңардан чыккыла. Могу жашоо жалган өзү. Бул дүйнөгө биз пул топтогону келген эмеспиз. Топтошуп үйдө айылда бир 3 алкаштап койгон эми. Отурат, бирин-бири тооруп, ой тутоон сүйлөп, ал үчүн келген эмессиң сен. Мына Арыстан Алайды кошуласың дейт да. Арга жок Арыстан Алайга кошулат деселе, бул кантип кошулат дей берчүмүн. Менин өзүм чындык. Анткени мени чыныгы күч кийген. Аргаң жок кошуласың мага. Болбосо чыныгы күчтөр жазалайт. Кел, чыныгы кыргызды ойготолу. Чыныгы жолуна салалы. Чындыкты ачып берели. Эгер сиз чындыкча жашасаңыз, бийликтегилер сага башчы болмок эмес, бийликтегилер келин болмок дейт, кызмат кыл. Кайнатага келин кызмат кылат да, анткени ал улуу. Анын аурасы бар. Келин ыйманып, чай куят да, тартынып, айта албай, ичиндеги кебин. Эгер сен чындыкта болсоң, коррупция болмок эмес. Сен чындыкта болсоң, кошоматчы болмок эмес. Сен чындыкта болсоң, бийликтегилер 1000 сом берип, кайсы абийири бар адам 1000 сом берип келет. Мага шайлап койчу депчи. Кайсы ушу чынык адам макул дейт. Айланайын, арбай кыргыз, арбай 1000 сомго келдиңби сен? 2000 сомго келдиңби? Кайда болот экен? Алам кайда экен? Аллах кимди колдойт экен? Чынык адамды. Мана сатам эмне? Жоодо бар айтып, токтоп алып 5 убакыт арат алды дейсиңби? Ачка жүрөсүңбү? Жаман кийинесиңби? Жыртык кийинесиңби? 5 убакыт намаз эмес, 5 күн бетиңди жуубасаң да сен чынык үчүн жүрсөң, чыныгы күчтөр колдойт. Издеп атасыңбы? Аллахты. Сен чыныгы жолунан кайтсаң, Аллахты тиленмек турсун, ыйламак турсун, жай намазды башыңа уруп жатып алсаң да кырсыктай бересиң. Чыныгы жолуңан тайба. Мына мындай эле, чындык жаныңда сени менен. Мына астыңан эле чыкты. Бирөө экөө урушуп атат. Кой. Не болду? Мына. Чындык жагын оодарып бер. Уяткар, сынчы бол дейт, сын кыл дейт. Сын койсоң анан ичи сырдалат.
Сенден тил укпаса ал оңолбойт, жаман айтмайын жакшы болбойт деген ошол. Мына урматтуу улуу журтум. Мына анда ошо Ленин доорунда. Анда динин келген го чак эле. Анда ошондо байды жоюп тегиз заман орнотуп койбойт белең. Мына бүгүнкү күндө Кыргызга тегиз заман орнотуп койбойт белең. Кайра ошо президентке Нарматов кеңешимиш. Айнытып атасың аны чалпарып алып. Мына караңыз, урматтуу улуу журтум.